بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eң эле биринчи Аллах субханаху ва таалага мактоолор, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар, ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларына жана бүткүл момун мусулмандарга Алланын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, мына прямой эфирибизди да баштап алдык. Аллахка шүгүрлөр болсун. Мындан кийин жумасына бир күндү белгилеп коебуз. Сааттарындагы иншаалла алдын ала жарыялап, ошол күнү ошол саатта сиздер менен түздөн түз байланышка чыгабыз иншаалла. Буну адатка айландырабыз. Ушул прямой эфирде сиздер жин ооруларына, сыйкыр, кара дуа, көзүгү жана ушул сыяктуу оорулар жөнүндө өзүңүздөр билүүнү каалаган суроолорду беришиңиздер мүмкүн. Биз колдон келишибизчө суроолорго жооп берип, анан эң керектүү болгон диний күндөлүк жашообузда керек болгон билбеген, өзүбүз билгибиз келген суроолорду да таштасаңыздар, Кудайым буйрса колдон келишинче жооп берип барабыз. Мен кече жакында болгон окуя жөнүндө бир кайрылып кетейин. Көрүстөндө бир канча каарекелерибиз тарабынан табылган сыйкыр жөнүндө айтып өтсөк. Мага ошол күнү WhatsApp аркылуу досторумдун биринен ушул видео тасма келип түштү. Мүрзөдө тартылган каарекелерибиз ошол сыйкырларды көрүп, анан видеого тартып бизге жиберген экен. Бирөөлөр аркылуу бизге келип, анан атайын Facebook'тан сиздер менен бөлүшүп койдум. Ошол көрүстөндөгү болгон окуя шунчалык коомчулукта кызуу тарады. 1000ден ашык, 1200дөн ашык репост болуптур менде, мен өзүм деле. Анан дагы бир канча группаларга чейин тарап, миңдеген SMS-тер жазылды. Аларга бир наалат айткан, кимдир алардын үй күйсүн, ошол сыйкырды жасагандар да, сыйкырга барып заказ менен жасаткандардын да Алла таалам жазасын берсин деген наалаттар айтылды. Анан ошол күнү түнү саат 11-12 чамасында мага кандайдыр бир номер чалып, өзүн тааныштыруудан коркту, ким экендигин. Ушул мүрзөдө тартылган тасма жөнүндө бир эмелерди айтып, мени коркутмакчы болду. Жолугалык, эмнеге тарттың, эмне чыгарасың, сен каяктасың, тигиндей мындай деген сөздөр менен. Аны да мен пост кылып чыгарып койдум. Мени кызыктыра турган тарабы бар бул маселеде. Көңүл бура турган бир тарабыбыз бар. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, коомчулук мындай нерсени жаман көрөт экен. Кудайга шүгүр, сыйкыр канчалык көбөйүп аткан болсо дагы биздин мусулман коомчулук буларды жек көрүү менен карайт экен. Ошол SMS-терден мен шуну түшүндүм.
ушул нерсеге абдан сүйүндүм. Аллах разы болсын. Анткени Кудай кайтарган, Кудай арам кылган нерсеге терс маани, терс жака бир назарыбызды салуубуз дагы биздин бир ыйманыбыз бар экенине бир далалат кылат. Булар шундай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыйкыр кылуудан, сыйкырчыга баруудан бизди кайтарды. Кимде-ким бир сыйкырчыга барып, ал сыйкырчы айткан маалыматтарды тастыктаса, мен алып келген Куранга кафыр болуптур деди. Китепке кафыр болуптур деди. Шундай капырчылык бул иш. Эгер барып алып, анын сөзүн угуп, анан тастыктап, шундай экен деген сөздөр менен кайтчу болсок, ногу биз сыймыктанган ыйманыбыздан ажыралып калат экенбиз. Мусулманчылыктан ажыралып калат экенбиз. Аябай кылдаттык менен караш керек бул маселеге. Тилекке каршы бүгүн мындайлар көбөйүп кетти. Сыйкырчымын, мен сени тигиндей кылып коем, мындай кылып коем деген бүгүн эшиктер көп ачылып кетти. Тилекке каршы өлкөбүздө мындай кишилер көп, аябай көп. Анан алар эмнеге көп дейилсе, албетте аларга талап дагы көп болуп атат. Шунчалык коомдун ичинде дагы түшүнбөгөн, билбеген, же болбосо динден алыс болгон, ыймандан алыс болгон кишилер дагы, же болбосо шайтанга азгырылып барып калган кишилер дагы көп. Мына көрөсүз. Ачык акыйкат. Кайсы шаарга барбаңыз, ошол Бишкек болсун, Ош болсун, эгер сыйкырчынын үйү болсо, катар болуп, өчөт болуп күтүп турган анын клиенттерин көрөсүз. Эми ошол Сулайман тоодогу, Ош жергесиндеги таштап кетилген, мүрзөдө табылган, ошол жерде тасмага түшкөн сыйкырлар каяктан келип калды? Асмандан түшүп калдыбы? Жок, албетте. Биздин коомчулуктан арасында шундай кишилер көбөйүп баратат. Аларга барып заказ кылдырып, шундай жаман иштер жасаткандар көбөйүп баратат. Биз дагы бир көз ачыктардын эмне кылып атканын түшүнбөстөн барып калгандарыбыз толтура. Мына ошол жерде кукуланы байлап койгон, же болбосо аны ийнелер менен сайып, кандайдыр бир сүрөттөрүнө, мына эрди катынын сүрөтү болсо керек, ошону экөөнүн ортосун ийне менен сайып, ошолордун жашоосун бузуш үчүн, ошолорго бир жаман ниетте, ошолорго бир зыян жеткириш үчүн, кээде ушу өлтүрүш үчүн жасалган сыйкырлар албетте. Кукулага жасалган сыйкырлар, айкелге жасалган сыйкырлар бул сыйкырдын түрлөрүнөн эң аябай оорлору. Айрыкча мүрзөгө ташталган сыйкырлар, мүрзөнүн дагы жиндерге байланыштуу жерлери көп. Анткени мүрзөдө дагы атайын кабыр жиндери деп ошол жакта жашаган жиндер болот. Анан мен айтайын деген маселе биз туугандарыбызды, коңшуларды, жакындарыбызды дегеле биз алардын үстүнөн жоопкерчиликти алган кишилерди, бала чакабызды ушул сыйкырдан кайтаралы. Көз ачыкка баруудан кайтаралы. Эгерде биз шуну жеткирип түшүндүрүп калбасак, эртең чоң бир шундай бир залакат коомчулукта шундай бир өрчүп кетет, анан муну токтотуш кыйын болуп калат. Мен айтайын, бул көзгө көрүнбөгөн менен билинбестен бул шундай бир жаман оору, шундай бир жаман кесепеттери бар бул сыйкырчыга баруунун, сыйкырчы менен бир немелер жасатып, аларга заказ кылып, ушул нерсенин өлкөбүзгө жайылып кетүүсү могу атомный бомбадан дагы жаманыраак деп билем. Анткени атомный бомба ошол түшкөн жерин жарып, баар жерин жок кыла турган болсо, бул сыйкырчылар, булардын иштери көбөйүп кетиштиги коомчулуктун ичинде, коомчулукту ыдыратат. Бир семьянын бузулуп кетиштиги канча деген кесепет алып келет мамлекетибизге. Мындайча айтканда, канча жетимдерди калдырат. Ошол семьянын бузулуп кетиштиги өзүнөн өзү экономика жактан болсун, дагы ар кайсы жактардан мамлекетке чейин зыянын жеткирет керек болсо. Ошого bundan кайтаралы.
туугандарыбызды, жакындарыбызды, бир туугандар. Анан ошол кукулалар кантип пайда болуп калды десе, мүрзөдө адамдар көз ачыкка барат. Ошондуктан ал жерде кукулалар, ал жерде ошол сыйкырлар жатат. Адамдар неге барат? Көрө албастыктын айынан. Көрө албастык кандай нерсе десе, көрө албастык эң чоң күнөө шариятыбызда. Бул көрө албастыктын акыбетинде ошол көз ачыктарга барып, көз ачыктарга жасатып, анан ушундай көйгөйлөр болуп атат элдин арасында. Мына мен канча жылдан бери рукуя окуп жүрсөк, жин ооруларына, сыйкырларга каршы аларды дарылап келип аткан болсок, бирок ошол эле убакта көз ачыктар дагы өздөрүнүн клиенттеринин келген заказдарын аткарып жүрөт. Мындайча айтканда, биз окуйбуз, алар киргизет. Биз окуйбуз, алар сыйкыр жасайт. Буну түптөн жок кылыш үчүн менин оюмча алар тыюу салыш керек. Ошондой кишилерди эгер тыюу салынса, но проблема кыйла жеңил демек да. Эгер дагы бир маселе, сыйкыр деген сөз араб тилинен алынган сөз. Арабтар дагы сахар деп коет. Сыйкыр, буга ислам ушундай аныктама берген. Исламдын көз карашында жамандыктын үстүндө көз ачык менен жиндердин келишими. Жамандыктын үстүндө көз ачык менен жиндин ортосундагы келишим. Бул келишимге акт дейлет, биздин тилде дагы акт. Ошол акт жасалат, келишим түзүлөт. Экөөнүн ортосунда эмне келишим десе, бул жамандыктын үстүндө, харам ыпластыктын үстүндө көз ачык менен жин келишкенде, анан көз ачык сыйкырды жасайт. Ошол жасаган сыйкыр эмне максатта жасалган болсо, жиндер ошол максатты ишке ашырыш үчүн эмнеге буйрулган болсо, ошону аткарыш үчүн инсанга барып кирет. Ал инсанда кириш үчүн, инсанга зыян жеткириш үчүн жин инсанда боштук пайда болуш керек. Ал боштук кандай боштук? Ал боштук адам катуу корккондо, катуу стресске түшүп, депрессияга түшүп калганда, жүрөгү сыгылганда, же болбосо катуу сүйүнгөндө, ачууланганда, ошол жиндердин кирип кетишине ход ачылат экен, эшик ачылат экен. Ошондуктан буга чечим бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катуу эгер ачууң келсе, катуу ушундай ачууң басылбай аткан болсо, абалыңды өзгөртүр деди. Турган болсоң отуруп ал, отурган болсоң жатып ал. Үйдүн ичинде болсоң эшикке чыгып кет. Эгер такыр ошондо дагы ачууң басылбай аткан болсо, дароо барып дарат ал. Дараттын суу, кудум жөнөкөй суу, отту өчүргөн сыяктуу дараттын суу адамдагы болуп жаткан ачууну кетирет деди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына шуларга көңүл бурайлы, сүннөткө көңүл бурайлы, бекем боло турган болсок, булар өзү алсыз. Иннал батила кана захука деди Аллах субханаху ва таала. Аллахтын дининен башка акыйкат бар дүйнөдө, аламда. Анан залалат бар, туура эмес жол бар. Ошол туура эмес жолдорду ким туура эмес жолдорду кандай түшүнөбүз десек, Кур'ан-ы Керимде Аллах таала айтып койду. Бул акыйкатка параллель болуп турган нерсе, бул залалат, акыйкат, зулум. Зулум, акыйкат дайым зулумга каршы күрөшөт. Зулум болсо акыйкатка каршы күрөшөт. Эми бул кайсы күчтүү дейилсе, Аллах таала айтат: "Вакул жа'ал хак ва захакал батил, иннал батила кана захука." Айткан о пайгамбар. Акыйкат келди деп айткан. Акыйкат келгенде ва захакал батил, батыл өз-өзүнөн кетет. Жалган өз-өзүнөн кетет. Иннал батила кана захука. Батылдын табигатын Аллах субханаху кабар берип атат. Иннал батила кана захука. Албетте батыл ал ушундай нерсе, акыйкат келген кезде өз-өзүнөн жок болуп, тыпырандыга айланып, майда болуп, жок болуп кетүүчү нерсе деди. Захука, жок болуп кетүүчү нерсе. Ошондуктан жин бир корко турган маселе эмес.
Момун адам Аллахтан коркот. Аллахтан башкасынан коркпош керек. Аллахка сүйөнүшүбүз керек. Аллах бүткүл ааламды жоктон бар кылган зат. Өлтүрүүчү, тирилтирүүчү, кыяматта бенделерди эсеп китеп кылуучу, ааламдардын Раббиси дейбиз го. Ошол ааламдардын Раббиси Аллахка ыйман келтирдик. Ошол затка сүйөнүп жатабыз. Ошол затка эгерде сүйөнүүнү, тобокел кылууну, ал затка суроону эгер бекем кылчу болсок, бизге каршы жасалып аткан ошол кукуладан 1000 миллионду жасап жиберсин. Баягы сыйкырлар эч качан таасир кылбайт. Ошон үчүн бекем бололу ыйманда. Качан бул оорунун дагы бир көбөйүп кетип атканын, алардын сыйкырлардын таасир этип кетип атканын дагы бир себеби ушул болсо керек, менин оюмча. Качан ыйман алсыз болсо, ыйман жок болсо, ошол коомдо мындай бузукулуктар көбөйө берет. Анткени Аллах субханаху ва таала аятта айтат: "Астаизу билла ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан занка." Ким менин зикримден, ушул Курандан, Аллахтын дининен жүз өгүрсө, Аллах субханаху ва таала аларга бир тардык жашоо берип коет. Жашоо, биз жашоо бир берилет дейбиз го. Бул жашоо бир берилбейт. Мындан кийинки жашоо да бар. Ушул бизге бул дүйнөдө бири берилет экен. Ушул жашоо тар жашоого айланат. Ушундай адам деми кысылганда, сыгылганда ошондой жашоого айланат. Ал жашоодун ар бир тармактарында социалдык жактан болсун, ден соолук жактан болсун, экономикалык жактан болсун, бардык жактан Аллах Таала тардык жашоону берип коюуну убада кылды. Качан? Эгерде биз ушул Аллахтын жолунан жүз өгүрсөк, Аллахтын жолуна көңүлсүздүк кылган болсок, жүз өгүрдүгөн болсок, шайтандын жолуна ээрчисек, ошол көз ачыктар, айтып атабыз, алар шунчалык кыйын эмес алар. Анткени көз ачыктыгын кылат, анткени алар жиндер менен ушундай келишим түзүп койгон, мойнуна алып койгондон кийин алар шу ишти кылганга мажбур. Эгер көз ачыктыгын кылбаса, ал ооруй берет. Ошол көз ачыктыгын кылып аткан учурда дагы ал бакытсыз киши. 100% айта алабыз, алар бакытсыз киши. Анткени Аллахтын зикиринен, Аллахтын жолунан жүз өгүрдү. Шайтандын жолун тандады, бузукулчулук болгон жолду тандады. Бирөөлөрдүн төшөгүн курутуш үчүн жетим балдар, канча жетим балдарды пайда кылыш үчүн, үй бүлөлөр бузулуп, тыпырандык айланыш үчүн булар күнү түн аракет кылууда. Неге десе, бир жанын сакташ үчүн. Мурда ооруган, анан эгер ошол ишин кылбаса, жиндерге ушу должен болуп калган, аны аткарып бериш керек. Анан келген адамдардын ар бир заказдарын кабыл алыш керек. Эгер кабыл албаса, аны кыйнайт. Ушундай бир жаман жолго кирип алган. Ошол жолго кирип алып туруп, өзүнүн жанын сактайм деп, канча адамдардын жанын курутуп атат. Ошондой эле көз ачык эч качан бактылуу киши эмес. Ал үй бүлө жашоосунда да бактылуу эмес. Эгерде жакшылап сенин бир көз ачык таанышың болсо, коңшуң болсо, же тууганың болсо, бир жүзүнө карагын, жакшылап. Анын жүзү кудум күн бүркөлгөндө, асманга булут каптагандагы бир күн бүркөлгөн сыяктуу, анын жүзүндө бир нур жок. Жүзүндө нур болбойт. Үй бүлөлүк жашоонда тыпыранды, келише албайт, ызы чуу. Демек, бул жол арам жол. Бул жол адамды бактсыз кылбай турган жол. Бул жол, ушундай жол жаханнамга алып бара турган жол. Алардын азабы катуу болот. Кээ бир риwаяттарда келет, көз ачык сыйкырчы өлгөндө шунчалык кыйналып өлөт, шунчалык чаңкоо менен Аллах Таала кыйнайт экен. Эгерде бул дүйнө, аалам толо суу болсо, ошол суунун баарын ичкенде дагы чаңкагы камбай турган бир деңгээлде. Ойлоп көр, сен бир күн суу сап калсаң, орозо кармаганыңда, же бир кандайдыр бир алыс жерде, суу жок болгон жерде бир күн жүргөнүңдө бир култум суу кандай сага көрүнөт. Эгерде шундай чаңкооң шунчалык ашып баратканда бир чыны суу ичсең, ал сендеги кыйынчылыктын баары кетет.
Эгерде бүтүн дүнүйө сууга толо болуп, ошол суунун баарын ичкенде да чаңкагың канбай турган деңгээлде бир чаңкоо менен кыйналып аткан болсоң, анын бир азабын бир ойлоп көргүлө, кандай болот. Эми ошол көз ачыктар баягы таштаган көрүстөндөгү кукула болсун, ийне болсун, жана ушул сыяктуу нажас нерселерге кайта турган болсок, бизде бардыгы таң калыштай. Миңдей баягы ошол көрүстөндө болгон окуяны биринчилерден болуп мен өзүм пост кылып чыгарып койгонмун. Ошол постко миңден ашык репост болуптур, миңден ашык СМС, дагы бир канча просмотрлар миңдеген. Ошондо жазылган СМСтерде бардыгы көз ачыктан наалат деп атат. Үйү күйсүн, көрү күйсүн, жакшылык таппасын, бактсыз болсун деп. Бирок ошол жазган СМС жазгандардын арасынан көз ачыкка бардың беле деп суроо берсек, мисалы мен айтып атам да, эгер суроо берсең аларга, алардын көпчүлүгү Аллаху алам, Аллах билүүчү. Алардын көпчүлүгү сыйкырчыларга барган. Сыйкырчыларга бар, дардын айтат, тигиндей кыла, анан бирөөдү мындай көрө албастык менен, бирөөдү тигиндей мындай ошол тема боюнча барган. Тема ошол баруусу өзү жетет аларга заказ бергендиги. Ал кукула, наркы мүрзөдөгү эмелерди баарын көз ачык аларды таштайт. Эгер ушундай кылган кишилер болсо, Аллахка тооба кылсын. Бул жакшылыкка алып барбайт. Бирөөдүн бактсыздыгы менен сен бактылуу боло албайсың. Көрө албастык бул жаман нерсе, адамдын өзүн гана жейт. Көрө албаган киши өзүн жейт. Кимге зыян десе өзү кыйналып, кысылып өлөт бул дүйнөдө. Алладан коркойлук. Сыйкыр арабтардын тилинде дагы сыйкыр, сихр, Куран тилинде да сихр деп айтылган. Бул сыйкыр ушундай нерсе. Бул сыйкыр жөнүндө силерде бир маалымат болуш үчүн бир айтып өтөйүн. Сыйкыр ушундай нерсе, качан сыйкыр болот, качан сыйкыр болуп калат десе, бул сыйкыр эки адамдын ортосундагы келишүү менен, бир бакшы менен, мындайча айтканда көз ачык менен жиндин ортосундагы келишүүдөн натыйжасында сыйкыр жасалат. Анан ошол сыйкыр анан сыйкырлыгын, анан зыянын, анан залакатын жеткирет. Сыйкырдын ушундай түрлөрү бар, адамды өлтүрөт. Бул чындык. Биздин Ханафи мазхабында дагы, башка мазхабтарда дагы кишини өлтүргөндө сыйкырчыны кантип жазаланат деген темалар талкууланган. Эгер сыйкыры менен бирөөдү өлтүргөн болсо, анын жазасы кандай болот, эмне кылыш керек деген темалар козголгон. Эми ошол сыйкыр эмненин эсебинде жасалат дейилсе, көз ачык менен жиндердин ортосуна келишим болот. Жиндер көз ачыкка талап коет. Качан ошол талапты көз ачык аткарса, анан сыйкыр толук болот. Сыйкыр болот. Эгерде көз ачык жиндердин талаптарын аткарбаса, анда жиндер дагы ага итаат кылбайт. Өздөрү сыйкыр илими менен моюн сундурган жиндер аларга талап коет. Ошол талап аткарылгандан соң, алар өздөрү буйрулган, заказ кылынган кишиге барып, алага зыян жеткиргенге аракет жасайт. Сыйкыр билип койгула, жиндердин ортосунда ишке ашат. Эгер жин ага моюн сунбаса, сыйкырга көз ачык жиндердин талабын аткарбаса, анда сыйкыр жасай албайт. Ушундай арам жолдор менен жасалат. Иншаллах, мындан кийин жумасында бир жолу бир күн, бир саатты да белгилейбиз. Ошол күн, ошол саатты алдын ала 4-5 күн, 3 күн мурун сиздерге жарыялап коебуз. Ушул Facebook'та баракчабыз аркылуу. Анан бизди ошондон көрүп, түздөн-түз байланышта болсоңуздар болот. Бул байланышта жиндер жөнүндө, бул жин оруу жөнүндө, сыйкыр жөнүндө, көзүгүү жөнүндө жана Курандын шифалыгы жөнүндө суроолор таштасаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталайбыз. Анан диний өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтардагы суроо катар таштасаңыздар, иншалла колубуздан келишинче жооп беребиз.
Keyingi mesele, ошол жумасына бир жолу болгон ушундай баарлашуунун акырында, аягында сиздер менен бир 30 мүнөттү ажыратабыз. Ошол 30 мүнөт ичинде биз ошол жин ооруга каршы, сыйкыр, кара дубага каршы, көзүккөн кишилердин көзүккөнүнө каршы рукуя окуйбуз. Рукуя дегени дем салуу дегени. Бул дем салуу Куран жана сүннөттөгү дуалар менен болот. Иншалла шар'ий рукуя окуйбуз. Ошол рукуя биз бияктан прямо азыркыдай окуп атканыбызда сиздерден ушул талап коюлат: көздү жумган абалда кунт менен ойду бир жерге коюп, СМСтерге көп көңүл бурбай, Куранды угуп турсак, ыхлас менен, кунт менен, ана ошондо биздин окуп атканыбыз сиздерге таасир берет. Биз Бишкекте турганыбыз үчүн ар кайсы региондордон бизге келгенге мүмкүнчүлүгү жоктор ушул прямо эфирден личение алса болот. Иншалла кийин личкага жазса, эгерде биз окуп атканда баш ооруп, кускусу келип, көңүлү айнып аткан болсо, же кандайдыр түштөрүндө белги берип, түштөрү бузулуп, жылан, ит, жаш балдарды көрүп, жашоодо жүрөк сыгылып, кысылып, баш ооруп, ушундай бир сыйкырдын симптомдору, жин оорунун симптомдору болуп аткан болсо, бизди уксун, анан уккандан кийин личкага жазсын: менде мындай болуп атат, сиздерди угуп атканда кускум келди, же жүрөгүм кысылды, денелерим тырышты, ушундай абалдарды айтчу болсо, анан биз аларга бир жумалык көнүгүүлөрдү, тапшырмалар беребиз. Ошол тапшырмаларды кийинки эфирге чыкканга чейин баарын өзүнүн ордуна коюп аткарса, кийинки жума дагы окуп, ушинтип жумасына бир жолу лечение кылабыз иншалла. Биз өзүбүздүн көзөмөлүбүздө болосуңар. Ошону айтып кетели иншалла. Анан Кыргызстанда болбогон, аябай алыста, чет өлкөдө жүргөндөр дагы бизди ушу прямо эфирде көрүп лечение алса болот иншалла. Анда эмесе Аллах субханала таала баарыбызга ыйманыбызды бекем кылсын, ибадаттарыбызды кабыл кылсын, баардыгыбызга чыныгы ыйманды насип кылсын. Ушундай ыйманды үйрөнүүчүлөрдөн кылсын бизди, ыйманды башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылсын, ыймандын талаптарын аткарган, динине амал кылган салих кишилердин катарында кылсын. Анилхамдулиллахи раббил аламин. Бисмиллахир рахманир рахим.